туристик сезон маалында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо иштери аэропорт менен чек ара бекеттеринен башталат. Ар бир чет элден келген мейман менен сылык учурашып, аларга баардык коопсуздук маалыматтар камтылган баракчаларды таратуу үчүн патрулдук милициянын атайын посттору уюшулган. Если что непонятно, тут есть номера. Екатеринбургтан келаткан Анна Полякова Кыргызстандын чек арасын алгачкы ирет аттады. Уулөөгө быйылкы эс алууну Көгүлтүр ысык көлдөн өткөрүүнү пландаган. Өлкөгө кире бериштерде мындай коопсуздук иштеринин жүрүп жатканын көргөн чет элдик меймандар өтө жогору маанайда кабыл алышты. Огромное спасибо за заботу. Быйылкы эс алуубуз жогорку деңгээлде өтөт деп күтүп жатабыз. Анын үстүнө силердин астанаңарда аттарыбыз менен биздин коопсуздугубузду камсыздай турган иштер болуп жатканын билип ого бетер кубанып кеттик. Мына бул жерде бардык жардамга келе турган кызматтардын телефондору жазылып, маалыматтар көргөзүлүптүр. Демек Кыргызстанда шашпай коопсуз эс алып кайтат экенбиз. Кийинки кадам жол коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Чек арадан киргенден баштап көлгө чейин фото, видеону каттаган жабдуулар көбөйтүлдү. Ар бир постко патрулдук автоунааlar бөлүштүрүлүп, бекитилген аймактарда кызматта болушат. Атайын постто тургандардын ар бири эс алуучулар менен туристтерге кандай мамиле кылып, кантип жакшы тил табышуу керектигин үйрөткөн окутуулардан өткөн. Пока нормально. Досторум менен көлдө эс алып жүрөбүз. Жолдо катар биз көптөгөн ысык көлдү көздөй агылган туристтердин санын көрдүк. Ысык көл мага абдан жакты. Жаратылышы кооз, абасы таза жана суусу тунук. Эли меймандос. Кечээ эле Чолпон ата базарына чейин барып келдим. Эч кандай жергиликтүү тургундар тарабынан жаман мамилени байкай алган жокмун. Биз менен жылуу маанайда сүйлөшүп жатышты. Өлкөдө туризм саясатын жакшыртуу, эс алуучу жайларда коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында уюшулган иш-чаралар быйыл жогорку деңгээлде. Ысык көл областында жана Чүй областына аймагына атайын чоң баннерлар илинген. Аяктада да жана кандай агитациялык баннерлар биздин айдоочуларыбызды, биздин автотуристтерибизди жол эрежесин сактаганга чакырган агитациялык баннерлар. Алар андан тышкары ошол эле биздин баннерлерибизге жанакындай мен жогору айткандай биздин ишеним телефондордун баары жазылган. Андан тышкары ар бир автоунаабызга ушу ишеним телефондордун баары коюлган. Андан тышкары бул эң чоң каттамдар, эң тыгыз каттамдар бул деген Ысык көл областында болот. Анан ушу Ысык көл областындагы Бишкек Торгарт, анан Балыкчы анан Каракол жолуна мындайсак көп нагрузка келет да. Ошол себептен биз деген өзүбүздүн атайын адистелештирген ротадан 5 экипаж жайы бою ошол жакта кармайбыз. Ошол жакта жардам берип иш аракетин кылабыз. Биз азыр Кемин районундагы Боом капчыгайында турабыз. Бул жерде жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын көчмө посту турганын көрүп жатасыздар. Ага удалаш эле ар кандай кырдаал болуп калган учурда тезинен жардамга келчү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобу. Ошондой эле Кемин районунун тез жардам унаасы дагы турат. Булар болсо туристик сезон аяктаган чакты 24 саат бою дал ушул жерде күзөттө болушат. Бишкектен чыккандан баштап Чолпон ата шаарына чейин дал ушундай ыкчам жардамга келүүчү бириктирилген посттор 3 жерге коюлган. Мындагы дарыгерлер тобу кайрылган ар бир жаранга ар тараптуу жардамдарын көргөзүп, кан басымын ченеп, ошондой эле жайгашкан аймагына тиешелүү аралыктарда кырдаалдар катталса, тез арада барып алгачкы тез жардамды көргөзүшөт. Ал эми бардык куткаруучу жабдыктары менен даяр турган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобу болсо бул жерге күзөттө тургандан баштап жакындан жардам көрсөтүү иштерин аткарып жатышат. Кырсыкты кайдан деп болбойт, бирок 1-2 саат мурда эле сууга аккан баланы куткарып калышты. Бүгүн Кемин районунун Сазбулак айылына бала сууга түшүп кетти деген маалымат келип, бүгүн куткаруу иштерин аткарып келдик. Барып суудан баланы чыгарып, тез жардам биринчи жардам иштерин көрсөтүп, райондук ооруканага жеткиздик. Туристик сезон башталгандыгына байланыштуу Бишкек Нарын Торгарт жолунун 132 километринде авариялык куткаруу
элдин коопсуздугун сактоо үчүн авариялык куткаруу унаасын туристтик сезон бүткөнчө ушул жерде турат, күнү түнү кызмат кылып, ар кандай авариялык куткаруу иштерине чыгып турат. Ушул тапта эс алуучулар көп жүргөн аймактарга кеткен негизги трассаларда жол чийиндери толугу менен жаңыртуу иши аягына чыкты. Ал эми Бишкектен чыккандан баштап Ысык Көл облусуна жеткенчекти ар бир жолдун бурулушу жана ар кандай жагдайы эске алынып, ага ылайыктуу жол белгилери коюлду. Ошондой эле ар бир айылдардын кирген чыккан аймактарына атайын белгилер орнотулуп, мындай иш-чаралар жалпы эле республика боюнча толук аткарылып бүттү. Биздин жарандарыбыз жана биздин республикага келип жаткан коноктор жол белгилери жана биздин жолдор боюнча тынчтанып эле койсо болот. Себеп дегенде бүт баары бизде дайын. Туристтик сезонго карата баягы республиканын аймагындагы жолдорду иликтеп чыгып, жол чийиндери жана жол белгилери жок жана эскирген жерлерди жол чийиндерин чийип, жол белгилерин алмаштырып бүтүп калдык. Республиканын башка аймактарына салыштырмалуу быйылкы туристтик сезон ачылгандан бери Ысык Көлдүн күнгөй тескей бетиндеги жол коопсуздугун камсыз кылуу иштери 2 эсеге көчөтүлгөн. Ушул тапта эс алуучулардын саны арбып, чет элден келген меймандар дагы күн санап көбөйүүдө. Бул жагдайда аймакта эч кандай кыжаалат кылчу жагдайлар каттала элек. Район аймагында азыркы учурда кырдаал туруктуу, туристтер келип жатат. Чет элден жакынкы кошуна Казакстандан, Өзбекстандан көптөгөн коноктор келип атат. Алардын катышуусу менен эч кандай кырсык жана башка бир арыздануу, даттануулар болгон жок бүгүнкү күндө. Аларга сылык мамиле кылууда жол кыймылынын коопсуздугун кызматкерлери тарабынан. Алардын суроолоруна так жооп берип, жардамга муктаж болсо жардам берип, ушундай иштер жүрүп жатат жана күнүмдүк жумушта өтүүчү нускамаларды ар бир кызматкерге жеткирип жатабыз. Жыл сайын эс алуучулардын саны көп болгон Ысык Көлдө коомдук тартипти сактоо үчүн аймактык милиция кызматкерлери тартылчу. Быйылкы коопсуздук камсыздоо иши жогорку деңгээлде болсун үчүн атайын туристтик милиция кызматы дагы түзүлгөн. Tourists and citizens of foreign countries, you are welcome to our Чолпоната city. Аты айтып тургандай эле туристтик милиция түздөн-түз чет элден келген эс алуучулар менен иш алып барат. Ага чет тилин мыкты билген адистер тандалып алынып, жайыгышы дебей эс алуучулар көп болгон аймактарда иштеп баштады. Бул үчүн атайын чет тилдер курсун аяктап, мындан башка туристтер менен кантип жакшы тил табышуу керектигин үйрөткөн окутуулардан өтүшкөн. Туристтик милиция эс алуучулардын коопсуздугу үчүн эле эмес, туристтер тараптан жергиликтүү мыйзам же коомдук жүрүм-турум эрежелеринин сакталышын да көзөмөлдөп жатышат. Негизги авто жолдорду карабастан, ал жанакы ведомственный жолдордун баарын карайбыз. Ал жолдордагы бизден тараптан обследование өткөн, алар боюнча да ал жол ээлерине бизден тиешелүү каттамаларыбызды жибергенбиз. Алардын баары да жолдорун даярдаган. Минтрансқа карачу жолдор, анан жана ведомстволук жолдор бар. Жана жолдон пансионаттарга бараткан, домодуктарга бараткан жолдор ошолордун ээлери ошол пансионат, домодуктар. Алар деген ведомственный жолдорго кирет. Аларга ошо жол ээлери ошолор өзүнүн жолдорун жанакы тийиштүү деңгээлде коопсуздукту кармаш үчүн жолдорун жасап жүргөн алар милдеттүү. Расмий маалыматтарга ылайык ушул тапта республика аймагында 300дөн ашык курорттук саламаттык чыңдоо мекемелери бар. Бул күндөрү алардын ар биринде мыйзамдуулукту жана кызматтык тартипти бузбоо максатында эс алууга келген жарандарга жана чет өлкөлүк туристтерге карата маданияттуу, сылык мамиле көрсөтүү менен бирге алардын коопсуздугун камсыздоо иштери кызыды. Маалыматтар боюнча былтыр Ысык Көлгө 800 000 турист келген болсо, жалпы Кыргызстанга былтыр келген туристтердин саны 5 миллионго чукулдаган. Туризм департаменти кабарлагандай, быйыл мындан дагы көп келери күтүлүүдө. Андыктан туристтер эң көп маани берген коопсуздук маселеси учурда Ички иштер министрлигинин негизги милдети катары турат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.